Bir ay мурда Токмок автожол өткөрүү жайында күйүүчү май ташуу менен алектенген аткезчилердин ортосунда ок атышуу болгон. Бул окуяга 4 адамдын катыштыгы бар жана бир адам жаракат алгандыгы айтылган. Бирок эмнегедир алгач бул маалыматты мамлекеттик чек ара кызматы дагы Чүй областык ички иштер башкармалыгы да төгүндөгөн. 3 күн өткөн соң гана Токмок шаарында чындыгында эле атышуу болгондугу тастыкталды. Кечээ болсо Чүй областынын губернатору Тугуналы Абдраимов Токмок шаарында контрабанда гүлдөп жатканын мойнуна алып, бул боюнча эч кандай чара көрүлбөй жатканынан нааразыланып чыкты. Өкмөттүн Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгунал Абдраимов Кактус медиа агенттигине берген маегинде бир топ жагдайларды ачыкка чыгарган. Аткаминердин айтымында Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Адлет Султанов Жогорку кеңештин депутаты менен жакшы достордон. Ал эми милиция башчысы контрабандалык бир топту калкалап жатат деген сөздөр жөнөкөй адам эмес болгондо да Чүй областынын губернатору мынтип айтып чыккандан кийин бул боюнча Адлет Султановдун өзүнүн пикирин угууну туура көрдүк. Бирок аны менен жолугууга мүмкүн болгон жок. Не деди? Совещание? Канчада бүтөт совещание? Бул жол менен. Жок. Негизи канчада 1 саат, 2 саат. Арган окуптардын кээбирде 2 саатка, кээбирде 1 саат, кээбирде кечке чейин сүйлөшүп калсак. Ошондой. Бир жума мурда координациялык кеңештин жыйынында Адлет Султановду кызматтан алуу боюнча маселе көтөрүлгөн. Бирок Ички иштер министрлиги ички кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы менен Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысына сөгүш жарыялоо менен гана чектелгени маалым. Координациялык кеңештин чечими менен Токмок автожол өткөрүү жайынын башчысын жумуштан бошотуу боюнча мамлекеттик чек ара кызматына да кат жөнөтүлгөн. Азырынча аталган мекеме аткезчиликке жол берген кызматкерлерге карата кандай чара көргөнү белгисиз. Чек ара кызматкерлеринин көзүнчө эки кылмыштуу топтун мүчөлөрү амышташып кетишти. Андан кийин өткөрүү пунктунда атышы болду. Буга алар тийиштүү чара көрүшкөн эмес. Эч ким бул тууралуу кабар беришкен жок. Такталбаган маалыматтар боюнча өткөрүүчү жайдын башчысы күйүүчү май ташыган ар бир машинадан 1000 сомдон алып турган. Дагы бир маалыматтарга таянсак, ар бир мындай топтун өкүлдөрү Кыргызстанга күн сайын 50-60 тонна күйүүчү майды контрабанда жолу менен ташып келет. Тергөө органдары муну териштирип чыгат деп ойлойм. Токмоктогу өткөрүү пунктунда мындай көрүнүштөр ачыкка чыккандан кийин мурдагыдай күйүүчү май ташыган контрабандачыларды көрбөй калдык дешет жергиликтүү тургундар. Контрабанда өтпөй калган. Кынчыда мурдага салыштырмалуу же такыр эле өтпөй калды? Такыр өтпөй калды. Мурда өтчү да, бирок. Күнүнө мындай болжол менен канчадай өтчү? Ким билет, санап жүрөт дейсиз. Мякта таксовать эткен мындай 1 сааттын ичинде кеминде канчадай эметчү? Күндүз өтпөйт, түнкүсүнө да. Окуядан кийин өтпөй калды же? Жок. Ага чейин. Вообще жок. Ишин алып калды. Биз та бензин куя албай атпайбыз. Бензин кымбат болду. Канча болду өтпөй калганы? Ошондон кийин өтпөй калган. Өткөрбөй калышты. Өткөрбөй калышты. Чек ара кызматы өткөрбөй калды. Өткөрбөй калды. А до этого кандай болгон? Буга чейин өттүрчү, Мындай эле 10 литр, 15 литр куябыз, биз эле таксистер болду. Андай крупный өткөн көрүлөбүз. Чүй областынын губернатору Туйгунал Абдраимов күйүүчү майды аткезчилик жол менен ташыган контрабандалык топко Токмок шаардык кеңешинин депутаты Кубанычбек Кошкорбаевдин да тийиштиги бар экенин айтууда. Бирок ал эл өкүлү менен дагы байланышуу аракетибизде майнап чыккан жок. Негизи эле Токмок шаарындагы криминогендик абал буга чейин деле көпчүлүктү кооптондуруп келсе, эми Чүй областынын губернатору аны ырастап, аталган шаарда тартип орнотууну талап кылууда. Шайлоо учурунда Токмоктогу Маданият районунда эки кылмыштуу топтун мүчөлөрү атышып кеткен экен. Андан кийин базарда ушул эле топтун балдары бычакташкан. Эми чек ара бекетинин жанында ок атышы болуп жатат. Бирок бири-бирине карата дооматтары жок экен. Тараптар жарашып алганына байланыштуу эми иш жабылып калат. Мунун айынан элдин ишеними жоголот. Менин угушума караганда жергиликтүү кеңештин депутаты Кубанычбек Кочкорбаев күйүүчү майды мыйзамсыз ташуу менен алектенет экен. Ал күйүүчү майды аткезчилик жол менен ташып жүргөн топтун мүчөсү экендигин уктум. Тергөө бул топко катыштыгы бар адамдын күнөөсүн далилдеш керек. Мен тартипти каалайм. Ошондуктан прокурорго жана Чүй областык ички иштер башкармалыгынын башчысына тапшырма берип, дыкат иликтеп чыгышын айттым. Токмок көзөмөл өткөрүү бекетинде бир ай мурда болгон аткезчилер ортосундагы атышууга катыштыгы бар делген Дастан Бейшинкулов жана Асхат Усенов соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Ал эми бир жума мурда Ички иштер министрлиги ички кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы менен атышуу боюнча 10 милиционерди жазага тартып, кээ бирине дисциплинардык чара көрүлсө, айрым жетекчилерге сөгүш жарыяланган. Бирок бирөө да кызматтан алынган эмес. Нурзада Сыдыкбекова, Диас Сакимбаев, НТС, Чүй областы.